Турция, Индия деп бизге деле Турциядагы, Индиядагы эме аппараттар бизге деле алып келип ушактан операция кылышса жакшы болот эле. Ошол жака кеткен акчабызды, ошол жака кеткен убактыбызды бияктан деле кетирсек жакшы болмок. Эч бириңиздердин балдарыңыздар оорубасын, өзүңүздөр да оорубаңыздар. Баарыңыздардан Аллах разы болсун, жардам колун сунган бир туугандарга. Өмүр дарагы уюму сиздерге дагы рахмат. Ушу өзүңүз айтмакчы календарь сатып алганыңыздарга дагы рахмат. Алла разы болсун. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. 27 балага 200 000 сом биздин Өмүр Дара кайрымдуулук уюмунун фондунан бөлүндү. Бул негизи календардан түшкөн каражат бул жака бөлүнгөн. Аркасында сөзсүз бир адам болуш керек экен бетте. Олор дагы таш керек экен олорду. Сиздерге дагы ооруп аткан ата-энелердин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, мусулман бир туугандар. Биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюму ыйык Рамазан айында балдар биздин келечегибиз аттуу жакшы иш-чара баштаганбыз. Ошол иш-чаранын алкагында Жалда жайгашкан балдар онкологиясына келип отурабыз. Бул жерде рак менен ооруган, шишик оору менен ооруган балдар бар. Калган сиздер менен чогуу биргеликте зыярат кылып чыгабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы, балдарыңыздар жакшыбы? Биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюмунан келдик. Жылда келип балдарга жардам берип кетебиз. 27 бала экен жалпы Өмүр Дара кайрымдуулук уюмунун фондунан 200 000 сом бөлүнгөн. Ошону сиздерге тапшырып коелу дедик. Бардыгы эле келди да жалпы. Балдар, кээ бир балдар келе албай калыптыр. Чыкпагандардын ата-энелерине тапшырып кое беребиз. Асанбаев Нурбек. Асанбаев Нурбек. Нурбек ким? Сизби? Асанбаев Нурбек, Касымкулова Малика. Ким? Касымкулова Малика барсыз? Сизби? Турсунбаев Ислам. Бурканов Денис. Денис адым. Денис. О, Бурканов. Сиз бияка эле келип атасыз, жокторсун алып турасыз. Жолдошбеков Айдин. Айдин Барбы? бар? 204 палата экен, сизби? Шу? Сиздикиби? Жок экен. Мухтаров Абдулла 205 палата. Бахадиров Абрордин. Сиздер? Канатбеков Барсбек. Ким? Камалбеков Барсбек. Барсбек. Барсбектен эки экен, Асеков Барсбек. Бул жака бир. Абдыкадыров Тилек. Жакшы болуп кетти, Алла шифасын берсин. Раимберди Мухаммад. Барбы? Менетова Адель. Калдыбаев Ильяс. Ильяс. Сизби? Турдубаев Данияр. Данияр. Абдурахманов Абдымалик. Жыргалбаева Айназип. Авазбеков Куаныч. Аллахым шыпа берсин. Эртерээк сакайып чыгыңыздар, оорубаңыздар. Биз жыл сайын ошо календар, орозо календарын чыгарып таратабыз, сатабыз. Басымдуу бөлүгү бизде Москвада, ошол жакта ар бир чайханаларды, кафелерди баарын кыдырып, элдерге таратып, сатып, жардам берели деп жыл сайын ошону кыдырып сатышат. Анан быйыл дагы сатып жыйынтыктап бизге жөнөтүштү эле, сиздерге алып келип тапшырып атабыз. Аллахым шыпа берсин, эртерээк сакайыңыздар. Буюрса орозо бүткүчөктү дагы келип кеткенге аракет кылабыз. Абдурахманова Малика. Ким? Зарлыкова Ахниет. Бүгүн чыгат деп аткан, чыкпай калды. Тапшырып коесуздар.
Аллахым шипа берсин, эртерээк сакайып чыгыңыздар, оорубаңыздар. Биз да жардам берип турабыз, быйыл да ошентип жардамды алып келдик. Басымдуу бөлүгү Москвада таратылып сатылды. Ал жактагылар да сиздерге дуа кылып, бардыгы ысык саламдарды жолдошту. Аллахым шипа берсин, эртерээк сакайып кетиңиздер. Ал жактагы мүчөлөрүбүз бардыгы бирден таратып, сатып, ошо түшкөн каражаттарды барып тапшырып коюңуздар деп бизге аманат кылып берген. Алып келип азыр баарыңыздарга общий 27 бала экен жалпы. 27 балага 200 000 сом биздин Өмүр Дара кайрымдуулук уюмунун фондунан бөлүндү. Бул негизи календардан түшкөн каражат бул жака бөлүнгөн. Андан сырткарыда муктаждарга дагы жардамдарды берип турабыз. Деги эле бардык муктаждарга, кыйынчылыктагы адамдарга андан тышкары сборлор жүрүп турат. Ошо сборлорду деле биз көпчүлүк басымдуу бөлүгүн ошо онкологиядагы балдарга сбор кылып беребиз. Жыл сайын дагы деле жума сайын сбор жүрүп турат. Жума сайын азыр бул жактагы сиздер дагы бактылуулуу айзымда кийинки очередте буюрса колдон келишинче жардам берген аракет кылабыз. Жалпы Москвадагы биздин Өмүр Дара кайрымдуулугунун жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Ар бири биз көрүп отурдук, бирден кытырып, күнбү түнбү убактысын бөлүп, ушул жака жардам берели колдон келишинче деп. Календардын өзүндө да жазылган, ар бир сатып алган бир туугандарга да ыраазычылык билдиребиз. Бул жакта жазылган рак илдетине кабылган онкологиядагы балдарга жардам берилет деп. Ошол ар бир сатып алган бир туугандарга дагы Аллахым ыраазы болсун. Ошолор себепкер болуп, баарыбыз себепкер болуп, мынакей келип отурабыз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды кайрымдуулук кылууга чакырып өтөбүз. Биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюму ар дайым ушундай кайрымдуулук иш-чараларды уюштуруп келебиз. Ооругандарга, муктаж болгондорго продуктуулай жана ошо акчалай каражаттарын бөлүп беребиз. Кайрымдуулуктанчы сиздер дагы ошо кайдыгер карабай, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берсеңиздер болот. 1 сом болобу, 10 сом, 100 сом, эч кайдыгер карабаңыздар, эч бир жан оорубасын, наристелерибиз оорубасын. Ушу балдар биздин келечегибиз, ушулар аман эсен ошо оорубай жакшы болуп кетсе, Кыргызстандын келечегин кура турган ушул жаштарыбыз да. Эч бириңиздердин балдарыңыздар оорубасын, өзүңүздөр да оорубаңыздар. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун жардам колун сунган бир туугандарга. Сиздерге дагы ооруп аткан ата-энелердин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул улуу Рамазан айында бизге келип жардам берип атасыздар. Сиздердин тапканыңыздар ар дайым жакшылыгыңыздарга кетсин. Биздин балдарыбыз да айыгып кетсин. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Биз деле Турция, Индия дебей бизге деле Турциядагы, Индиядагы аппараттар бизге деле алып келип бушактан операция кылышса жакшы болот эле. Ошол жака кеткен акчабызды, ошол жака кеткен убактыбызды бияктан деле кетирсек жакшы болмок. Ошол жагын деле ойлоп карап жардам берип койсо жакшы болот эле. Бияктан көп эле балдар ошо пересадка болуп кеткен атабыз Турцияга, Индияга. Сиздерге да чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Тапкан акчаңар ар дайым жакшылыгыңарга кетсин. Эч бир бала оорубасын. Өмүр Дара уюму сиздерге дагы рахмат. Ушу өзүңүз айтмакчы календар сатып алгандарга дагы рахмат. Алла ыраазы болсун. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Эрте мына онкологияда кемчилдик көп эле экен. Анан лабораториясы алыстык кылат экен бетте. Алги аркасында сөзсүз бир адам болуш керек экен бетте. Олор дагы таш керек экен олорду. Кемчилдик врачтар менен сүйлөшсө көп эле экен да кемчилдикчи. Анан дагы врачтарга рахмат. Шунчалык күндү күндөбөй, түндү түндөбөй карап атышат. Булардын тени таза болсун. Эмне дейлем? Бизден кайтпаса Алладан кайтсын бәріне. Алла разы болсын. Эртерээк сакайыңыздар, Аллахым шипа берсин.